Men 15 жылдан бeri Россияда иштейм. 15 жылдан бeri бала чакам багып атам. 15 жылдан бeri Кыргыз элин багып атам. Биздин Кыргыз эл эмне үчүн мынтип жүрөбүз biz? Biz деген мисалдан биздин жогорку бийликтерге мен наразымын. Себеби бир жагын Кытай жеп жатат, бир жагын Өзбекстан жеп жатат, бир жагын тажиктер жеп жатат. Биздин жогорудагылар biz силерди biz багып атабыз. Biz Россияда мусор топтоп, мусор терип, кышда кыш, жамгырда жамгыр жауып атат. Biz эмне үчүн Кыргызстанды силер депутаттар, президенттер, силер да biz багып атабыз. Биздин жөнөтөбүз айлыкты. Силер да биздин чөнтөктөн жеп атасыңар. Ачкыла көзүңөрдү бийликтегилер. Биз ачык үстүндө сүйлөп атабыз эмне? Биз кыйналып жүрөбүз. Мына жамгыр жауып атат. Муздадык biz дагы. Жүрөбүз мына орустардын арасында бар жол көл. Мен ошон үчүн сүйлөп атам. Бийликтегилер biz иштеп атабыз, сиздер дагы иштеңиздер. Биз кыйналып атабыз. Кыргызстандын келечеги үчүн. Өзүңүздөрдүн урматтуу президенттер, урматтуу депутаттар, биз эле эмес, өзүңүз эле эмес, биздин бала чакаңыз, небере чөйрөлөрүңүз дагы кеңири жашаш керек. Баба айтмакчы, чөкөлөп өлгүчөң тикке туруп өл дегендей, сиздер дагы тарыхта кала турган ишти кылыңыздар. Мына туугандар, ошентип кыргыз элим биздин ак мээнет иштеп жүргөн машыл ишибиз болот да. Mana şu күндө ошол саат 5'te туруп 6'dan iş баштайбыз. Мына 25 000 айлык үчүн ушундай саат 5'ке чейин ушинтип жумушту аткарабыз. Мына эми кар кете баштады. Кардан кийинки чыккан мусорларды ушинтип тазалайбыз. Мына жамгыр болсо жамгыр, кар болсо кар. Ушундай кыйынчылык. Кана эми өзүбүздө жумуш болсо өзүбүз эле иштемекпиз. Мына мен туугандар бул жумуштан мен эч кандай тартынып, уялып дегендей болбойт менде. Кыргызстанда болсо деле ушул мээнетти аткарамын. Чем мынау Кыргызстан байлыгына кол салып уурдагандан көрө менин мынау пешенетер ак эмгегим 1000 эсе артык да бул мынтип иштеп атканым. Мен мынтип иштегениме деле өзүбүздө болсо кана жакшы кубанып эле иштемекмин да. Эми биз Кыргызстанда адилеттүүлүк орносо ушул Кыргызстанга биздин мына şu чынчыл адамдар Кыргызды кыргыз деп Кыргызстанды коргой турган, Кыргызстанды экономикасын көтөрө турган, келечекти ойлогон ушундай бир бизге бир президент десек деле болот, башкаруучу деселек болот. Ошондой бир биз ойлогон ошо кишилер болсо биз кайтып эле бармакпыз, ошо кишилерди колдомокпуз. Мисалга айтып кетсем мынакей Адахан Кимсанбаевич бар, эң күчтүү саясатчы, Кыргызстанга күйүп жанып жүргөн. Ошондой кишилер болсо биз тез эле мындай Кыргызстан көтөрүлүп кетсе керек деп ойлойбуз да, ишенебиз бирок. Вактынча деп койсок да болот бул Москвада иштеп атканыбыз. Биз үмүт кылабыз бирок Кыргызстанда ушундай бир өнүп өскөн бир жакшы, бактылуу бир күндөрдү көрөбүз деп атабыз да Кыргызстандачы. Ошо Кыргызстанда барып иштесек дейбиз, үмүтүбүз бар. Бирок ошону ойлоп аткан, келечекти ойлоп аткан кишилерибиз бар эми, ошолорду колдоп, ошолорду алдыга чыгарып, ошолор башкарып калса деген үмүтүбүз чоң да. Бирок барабыз Кыргызстанга. Колубуздан келишинче салымыбызды кошобуз, иштейбиз деген ниеттерибиз бар да. Туугандар дагы бир ооз айтып кетелик. Ошол Кыргызстанда азыр өтө мындай ишенбөөчүлүк болуп атат. Анан Кыргызстанды көрүп, түшүнүп, билип турган ушундай акылдуу, илимдүү, билимдүүлөр бар, саясатчылар бар. Ошонун арасында мына Адахан Кимсанбаевичти да мындай колдойбуз да биз. Себеби мен чын жүрөгүмдөн өзүмдү айтып кетсем, бул элди башыны айландырып бүттү саясатчылар. Азыркы бийликтегилер. Биз бул бөтөн жерде жүрөбүз чынында. Салымыбыз өтө чоң деп айтып койсок да болот бул Кыргызстанга.
биздин айлык акы менен ушул баардык нерсеге мындай жардамыбыз чоң. Экинчиден, бул үй бүлөбүздү багып атабыз. Ушул мамлекетти азыр башкарып аткандарга кайрылып кетебиз да. Бул мамлекетти сактап калыш бүтүндүгү келечекке айтып кетпедиби, биз ата бабаларыбыз канын жанын берген ошо жер үчүн, ушу байлык үчүн, ошону сактап келген. Ошолорду дагынан бизге азыр мүмкүнчүлүк бар сактап калыш жолдору. Мыйзамдын чегинде, мыйзам менен гана иштеш керек. Ошону азыр мамлекеттен чынында биз мигранттар бардыгы талап кылабыз да, ушул жерди сактаганга, кен байлыкты сактагангачы. Менин жеке оюм ошондой да. Мыйзамга жакшы иштешпей атат да. Пожалуйста. Рахмат. Добрый вечер. Так, урматтуу биздин коллегалар, биз бул жакка чыгалы. Парламент — это коллективный орган. Да. Вот, уважаемые, урматтуу коноктор, урматтуу достор, урматтуу коллегалар, бүгүн жана айтылган сөздөрдүн баары нукура чындык. Ар бир азаматтын башынан Кудай ушуга жеткирген бар, ага жетпеген бар дегендей, эр ортону 50 деп айтып келгенде, өткөндө Мамбет Мамакеевич 80-ге чыкканда айтты, эр ортону 80 деп. Демек, ал жерге келгенде мен киргенде айтканым 16 жашыңыз куттуу болсун деп айтканым ошол. Ар дайым эми турмуштун баштала турган мезгили. Кудай ошону куттуу кылсын. Бул жерде президенттин куттуктоосу, Акмат Салиевичтин куттуктоосу, Адыл Салиевичтин куттуктоолору жаңырып өттү. Биз бул жерде отурган коллегалардын бардыгыбыз ошого кошулабыз. Бүгүнкү кече өзгөчө кече болуп Кудай көрүнүп турат. Женя, вот Евгений Меньшов, это легенда советского телевидения. Я думаю, что там, где Евгений Меньшов, там песня года продолжается. И вот эта великая эпопея, великая история, великая советская культура, сегодня все посвящается Джаношу Салиевичу. Это безумное богатство. Это я завидую вам белой завистью. У кого на дне рождения, на юбилее была песня года Советского Союза? Это значит, вся та великая история посвящена именно сегодняшнему юбиляру Джаносу Салиевичу. Это говорит о том, что вы безумно богатый человек, счастливый человек. И самое главное, как вначале было, пролог. Жизнь, посвященная Отечеству. Это есть такая профессия, как говорится, защищать Родину. Есть такая профессия защищать своих граждан от тех, о которых мы сегодня посмотрели по видеофильму. Жанос Салиевич, сизге Кудай денсаулык берсин, аманчылык болсун, жакшылык болсун, ар дайым жадырап, жайнап, жаркырап, жана кыргыздар жакшы каалоолорду айтканда, болбоду дегенде ушундай жаштын дагы бирин жашаңыз деп коет. Кылымдык жашы болсун, бакыт болсун, ар дайым алдыңызда. Ушул ишенип, мына мен артымда турган азаматтарга мен ишенем деп кылчайып артты карабагандай ишенимдүү достор болсун. Куттуу болсун. Эми биздин салтыбыз боюнча салтанат Суу сартебете кийгизип атабыз. Кыргыздын жакшынакай салты боюнча чепкен жабып атабыз. Дүркүргөн кол чобулордун коштоосунда. Анан мынол ключпу? Ошол. Ушуну чапкылаганда ар качан
жортулуңуз баягындай ийгиликтер менен келсин. О чем я говорю, вы прекрасно поняли. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми сиз сүйлөгөндөн кийин башка депутаттарга болду да кошулуп койдуңуздар да, ошо менен чоң рахмат. Ушунуңуздар абдан жакты да бизге. Чоң рахмат. Спасибо огромное. Чоң рахмат. Эми алып жибериңиздер анда. Чоң рахмат сиздерге. Спасибо огромное за добрые пожелания. И теперь поднимаем бокалы, конечно же, да? Поднимаем бокалы и содвигаем их разом, да? Содвигаем их разом Да. за Жаныбека Салиевича. Да. Жаныбек Салиевич, сиз үчүн, дорогие гости, пожалуйста, поднимайте бокалы, наливайте вновь. Во время тостов, между тостами, во время песен, пусть льется вино рекой, пусть льется песня, да? И мы... Пусть льется радость и веселье. Сегодня большой-большой праздник.